Эфиристи баштайбыз ардактуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биз ашканадабыз. Ашканага керектүүчү халаттарды дагы кийели. Байлап коесуңбу меникини? Жардамдашып коеюн. Анда курсак тойгузууга убакыт келди. Анда эч кимди күтпөстөн өзүбүз эле тамак жасоону баштайлы. Бүгүн кайсыл тамакты жасайбыз, Расул? Даярбыз. Даярбыз. Кийимдерибиз кирдөө үчүн халаттарды кийип алабыз. Панкейк. Панкейк. Биз кандай тамак дейбиз муну? Деликатес деп атабайбыз. Болгону мындай Таңшоланын фирменный панкейки деп коелу. Ошентип эле мына өзүңүз столдон көрүп тургандай эле дагы эле үйдө бар эле ингредиенттер, биринчи сүт, андан кийин алма, банан, май, жумуртка, кум-шекер жана акшак керек бизге. Эң кызыгы азыр мунун баарын эле аралаштырып салабыз. Бирок албетте өзүнүн жолу бар. Алгач сүттөн баштайбыз, Сүттү куюп алат экенбиз. Болжолдуу түрдө бизге 150 грамм. Мен өзүм куя берейин. 150 грамм миллиграмм сүткө биз акшакты аралаштырабыз дагы. Дал ошол нерсени бир аз убакытка коюп сиңире алышыбыз керек. Бирок ага чейин биз албетте муздаткычтагы сүттү бир аз жылытып алышыбыз керек болот. Ооба. Сен буну жылыткычка сала бер. Ооба. Андан соң биз акшакты алабыз дагы дал ошол нерсени сүткө аралаштырып алабыз. Андан кийин гана биз калган нерселерди сен айткандай эле аралаштырып. Баарын эле аралаштыра берет экенбиз. Ошондуктан таң эрте жасоого өтө эле оңой рецепт. Ошондуктан баарын колдоно бересиз. Андан да сырткары пайдалуу ингредиенттер. Буларды азыр майдалай берет экенбиз. Ооба, мен алманы тазалай бербеймби? Кандай дейсиң? Макул. Сен бананды же кандай кылалы? Анда мен бананды тазалайм. Сага жеңилирээк болсун, мен дагы бир аз эрмектеп алманы арчый берейин. Илгери буга чейин дагы айткам, ардактуу телекөрүүчүлөр, аябагында ушундай алманы же болбосо жер жемиштерди арчыганда аябай ичке кылып туруп туураш керек болот экен, арчып алып туруп андан кийин туураш керек болот экен. Бул нерсени бир топ убакытта үйрөнгөм мен. Андыктан азыр болсо бул нерсе менен дагы мактансак болот. Анан баягы айтат эмеспи, ашпозчу канчалык профессионал болгон сайын дал ошол жер жемиштин үстүндөгү кабыгы ошончо ичкере баштайт деген бир философиялык ой бар экен да. Анан мен ойлоп атам, бул арчыганыма караганда меники бир 30-40%га чейин чукулдайт болуш керек. Жакшы эле ашпозчу болуп баратып турсуң, абдан эле жука экен, жада калса мен минтип арчый албайм. Ал учур биз жана айтып кеткендей эле жылуу сүткө овсянканы кошуп алабыз, кошолу. Муну кошуп туруп коюп коебуз. Сүт толугу менен сиңиш керек болот экен да. Сүт сиңип, бул өзүнүн формасындагы овсянка өзгөртөт экен. Мындайча айтканда, калыныраак болуп калат, сүттү сиңиргенден кийин аралаштырып коелу. Ооба, туура айтасың. Эгер бул тамактын заттарына карап тура турган болсок, эмнеге пайда дей турган болсок, таң эрте турганда албетте мындай тамактар бизге углеводдор менен катар витаминдерди дагы айтор, баары ченемдүү болжолдуу түргө бизге ден соолугубузга пайдалуу заттарды дагы алып келет. Ал эми түшкү тамакка чейин болгон биздин ашказаныбыздагы процесстердин баары толку оюбузга деги эле метаболизмге пайдасын сөзсүз түрдө алып келет болуш керек. Андан сырткары абдан жеңил тамак, ошондуктан таң эрте эле жеңил тамакты жеп алып өзүңүздү мындай оор сезбейсиз. Анан албетте эртең менен сөзсүз түрдө тамактаныш керек, бирок тамактаныш керек дегенде эле майлуу тамактан баштабаш керек экен. Күндү ушундай сүттөн, боткодон башташ керек экен. Биз жасап жаткан панкейк жөн гана сүт, овсянка болбостон таттуу да жемиштерден болуп атпайбы. Ошондуктан бул даамдуу да болуп, сиз ырахат алып, көңүлүңүз дагы ачылат. Андан сырткары жана айта кеткендей эле жасалышы жеп жеңил болгону аралаштырып коесуз. Өзүм жегим келип кетти го сен сүйлөп атканыңды бул жакта. Буга чейин панкейк жасап көрдүңбү белең? Жок, жасап көргөн эмесмин. Таптакыр жасап көргөн эмесмин. Жасаган эмесмин. Бирок бул кошулган жер жемиштердин баарын даамдап көргөнсүң, жеп көргөнсүң. Болгону бул аталган жер жемиштердин катарында панкейк аталган тамакты жеп көргөн эмессиң, Жок, жеп көргөн эмесмин. Ошондуктан азыр жыйындыгы кандай болору, жер жемиштер жеп көргөндөн кийин элестетип атам кандай болорун. Биз өткөрө берсек, акырын, Мен буга чейин бир жолу жеп көргөн экенм, панкейкти байкап көрсөм. Бирок анда дал ушул тамактын аты кандай экенин билчү эмесмин. Анан азыр байкап отурсам, дал ушул жер жемиштер, дал ушул азыктар бул тамакка кошулат экен. Анан ойлоп атам, демек ушунда панкейк жеген экенм депчи.
бананды дагы өткөрүү оңой эмес экен чынында. бир аз чоңуна өткөрсөң болмок, ар жагыначы. Болмок экен, мейли. Ар жагыначы. Иштени. Бирок вилка менен деле бул нерсени бир аз майдылап алсаң болмок да. Мейли. Кандай мындай кылалы. Биз ашпозчубуз, биз эреже боюнча өзүбүз жасайбыз, биздин таң шолан панкейк болуп аткандан кийин бул нерсени өзүбүздүн эрежебиз менен жасайлы. Азыр мындай кылабыз. Баарын даярдап алдык, экөөбүз азыр чыныгы ашпозчулар карап алып, бизде экөөбүздүн үстүбүздөн бир аз күлүп атат болуш керек. Экөө кандай эрежесиз эле жазып атышат, андай болбойт да деп айтышы да мүмкүн. Бирок бул жашоодо эгер биз дал ошол эреже менен жасай турган болсок, баягы айта тургандай биздин ыңгайлуу комфорттуу зонабыздан чыкпай жашай турган болсок, анда биз көп деле нерсеге жетишпешибиз мүмкүн, көптөгөн ийгиликтерди багындырыш үчүн эркибиз дагы бир аз алдыга карай өзүбүздөн коркунучка багынбай, тобокелдикке баруу дагы албетте ушулардын баарын тең өзүбүздө камтышыбыз керек экен. Анан анча-мынча ал болбойт да, аны кыла албайм да, же болбосо ошол нерсени жаза алат белем, колуман келеби деген негатив ойлордон дагы арылыш керек. Ал нерсеге жетиш үчүн, өзүбүзгө ийгиликти тартыш үчүн, өзүбүзгө ишенүүнү арттырыш үчүн албетте биз ден соолукта болушубуз керек. Ден соолукта болуу үчүн биз туура тамактанышыбыз керек экен. Туура спорт менен алектенip, баары карама-каршы бири менен байланышкан да. Туура эле айтып атасың. Андан сырткары көп эле ушундай ашпозчулардын эң эле даамдуу тамактар кокустуктан эле пайда болгондо угуп калгам. Ошондуктан сиз эрежени кармабастан өзүңүз жасап көрүп, балким бир күнү эң эле белгилүү ашпозчу болуп ойгонуп каласыз, ким билет. Ошондуктан биздей болуп эч нерседен коркпостон, тартынбастан, колуңуздан келген жасай бериңиз. Сен муну өткөрөсүң. Алманы дагы өткөрөлү. Келиңиз. Ушул жака эле аралаштыр эле, муну бүттүң да туурабы? Бүттү эле кармап эле. Бир алманын жарымысын өткөрсөк жетишет го дейм, кандай дейсиң? Экөөбүзгө жетет го дейм. Жок, мага, сен жебейсиң да. Сен тамактанып келдиң да. Мен тамактанганга жетишпей калдым. Мен да жетишпей калдым. Анда ушул жерден азыр түз эфирден тамактанабыз, курсак тойгузабыз. Мына. Караңыздар, чыныгы кыргыздын келиндери деп мактай бербейм, жакшы, негизи колуңан көп нерсе келип, дал ушул нерсени так даан аткара билген дагы бул өзгөчө бир таланттардын бири болуш керек. Андыктан тактык дагы, техника дагы, айтор спортто болобу, башка жакта болобу, анын баары керек. Нангыча биздин сүт менен акчагыбыз аралашкан не деп коебуз? Боткобуз. Негизи ушул эмнегедир билбейм, бирок ботко деген сөз мындай кандайдыр бир орой угулгандай боло берет магачы. Ошондой бар. Ошондой сезим бар, бир аз. Бирок кандай учур болбосун, бул биздин жеке оюбуз менен айтылган жыйынтыктардын бири. Сүт менен макшак даяр болду. Кандай кылабыз? Жумуртканы. Ооба, кошуп туруп, анан жумуртканы салабыз дагы аралаштырат окшойбуз, Сенин оюңча даяр болдубу? Негизи сүт сиңиш керек акшакачы. Сиңип эле калды, Ооба, сиңгенден кийин, андан кийин жумуртканы кошуп, анан бышырып анда аралаштыра берели. Сүйүктүү көрүүчүлөр, чынында түз эфирде тамак жасоодо бул жеңил эмес, сүрдөнөсүң, меники окшошуп атабы, окшошпой атабы, ошондуктан дагы да эске салабыз, биз ашпозчу эмеспиз, колубуздан келген жасап атабыз. Мына аралаштырдым. Жок, сен айтпай да. Биз сонун жасайбыз. Биз сонун жасайбыз. Биз идеал жасайбыз. Биз идеалдуу жасайбыз. Ар бир нерсе колубуздан келет. Эч убакта артка чекинбеш керек. Бул нерсенин баарын жасаганды билебиз. Болгону даамы профессионалдардыкындай болбой калышы мүмкүн. Кандай учур болбосун. Анда келиңиз. Муну бышырып алышыбыз керек андан кийин. Машу майыбыз бар, Үңгүзүп бересиңби? Майды куялы. Келиңиз. Бул жакта бир аз айта кетели, дагы бир ирет. Бүгүн биз панкейк аттуу тамагыбызды жасап жатабыз. Бул жерде биз азыр көз алдыңыздарда турган, экран алдында турган сүт менен акшакты, сүттү жылытып алып акшакка аралаштырдык дагы, аны бир аз коюп койдук. Сүт менен акшак бир аз бири-бирине сиңишип, ошол ботко айланышын күттүк. Андан кийин банан менен алманы бир аз майдыладык дагы, аралаштырып алдык. Эми эң негизгиси муну жылыткандан кийин жумуртка кошобуз дагы, бышырып алабыз. Андан кийин табагыбыз дагы даяр. Азыр бир аз тыныгуу кылалы, келиңиздер. Биз даяр түрүн сиздерге көрсөтүүгө бел байлайлы. Билек түрү даярданып туралы. Даамдуу, эң мыкты панкейк тамагын жасайбыз. Азыр биз сиздерге пайдалуу бир кеңештердин сюжетин көрсөтүп берели, андан соң жолугабыз. Алыстабаңыз.
Мына сүйүктүү телекөрүүчүлөр, эске сала кетели, биз эртеменки панкейк жасап атабыз, өзүбүздүн фантазиябызга таянып туруп. Мына алгач биз сүт алдык, банан, алманы майда өткөрүп алып туруп, акшакка аралаштырдык дагы, анан жумуртканы эзип алдык. Эми эмне кылабыз? Жылыттык. Ооба. Майды эми Калганы сендердин көз каранды. эми жумуртканы куябыз. Биринчи каалагандай. Биринчи кайсысын айтор бир убакта эле баарын салабыз дагы аралаштырып алабыз. Кечтешим айткандай эле дал ушул азыктардын айкалышында биз панкейк тамагын жасайбыз. Анан эң алгачкы штрих, эң акыркы штрих бул сковородкага биз жумуртка менен кошуп туруп аралаштырып бышырып алабыз. Мына ошондой бышкандан кийин аны дагы биз панкейк деп атайбыз дагы. Эң негизгиси даамдуу, жакшы бир каалоо тилек менен жеп, өзүбүздүн урсабызды кампайтабыз дагы. Анан алдыга койгон максаттарыбызды дагы жумушка аттанабызбы, же болбосо саякатка барабызбы, кандай учур болбосун, дал ошол нерсени дагы жакшы бир маанай менен аткара берсек болот. Эң негизгиси тамак жасап атканда илгери баягы биздин ата-энелерибиз дагы айтчу, тамак жасаганда жакшы маанай менен, жакшы көңүл буруп, жакшы каалоо тилектерди айтып жасасаң, көңүл буруп, тамак дагы ошончолук өзүнүн баягы жообун берет экен деп. Билбейм канчалык деңгээлде бул чын жалганы бар, бирок жакшы ниет койсоң ошол дагы жыйынтыгын алып келет. Менин да угушум боюнча ошол тамак энергияны сиңирип алат экен. Ошондуктан ар бир аял жакшы маанай менен тамакты жасоого өзүнүн кызын кичине кезинен үйрөтөт. Мисалы менин дагы апам үйрөткөн. Жөн эле жада калса бир нерсени тамакка аралаштырып жатканда оң колду колдонуп, бысымылда деп башта деп айтышкан. Албетте чачты жыйнап алып, ушундай нерселерде эрежелер дагы бар болчу. Мына биз жумуртканы аралаштырдык, кууруп атабыз. Майды аябай эле аябастан куюп турбуз, карачы, чилкилдеп. Биз баягы майлы тамакты жакшы көрөбүз да, баары кыргызбыз да. Жок, туура эле, жакшы эле кошулган май. Дагы бир ирет андардык телекөрүүчүлөр, биз айткандай эле баары өзүнө салыштырмалуу карама-каршы тиешелүү, баары бири-биринен көз каранды болуп турат. Мына сиздер караңыздар, көз алдыңыздарда турган панкейк аттуу тамагыбыз дагы бышып калган чагы, биз тарелканы даярдап алалы. Кичине кое туралы, кичине. Ооба, жок. Даяр болсун. Эң негизги ашпошчу сенсиң бул жакта. Мен болгону жардамчымын. Ошентип күйүп кетпес эле. Мактагандабы? Жок, мен сага ишенем да, сен жакшы тамак жасайсың. Мына ушундайдак телекөрүүчүлөр, эгер рецептин жазып жетишпей калган болсоңуз, азыр мен кесиптешим дагы бир ирет айтып берсин. Биздин Таңшоланын панкейки кантип жасалууда? Алгач биз жылуу сүттү алдык, ага овсянканы аралаштырдык, андан сырткары банан менен алманы туурап алдык, майда кылып туруп аралаштырып салдык. Анан эң акырында майды жылытып туруп ошонун баарын салдык дагы, анан албетте жумуртканы кошуп койдук. Жумуртканы кошуп куурудук дагы, анан жакшы маанай менен, жакшы аппетит менен биргеликте үстүнөн дагы бир штрихтерди коштук дагы, аралаштырып туруп, анан биз дасторконго дагы ошол нерсени сала берели. Жыты укмуш болуп жатат, азыр теле аркылуу бере албайбыз, бирок жыты сонун бул жактан кошоюн. Сен көрсө табияттан баягы профессионалдуу ашпозчу турбайсың. Сага окуп деле кажети жок турбайбы? Караңыздарчы, кандай сонун коллегам бар, ушинтип маанайды таң эрте көтөрүп турат, чынында. Мен болгону ачык болуп турам да, ошон үчүн жакшы мотивациялардан. Негизи адам баласына жакшы сөздөрдү айтып туруш керек экен. Биз баягы бала кезде үйлөнгөнгө чейин, же болбосо турмуш жолуна аттанганга чейин көптөгөн жакшы сөздөрдү айтат экенбиз дагы. Анан дал ошол турмушка аралашып кетебизби, эмнеге башка бир себептерденби жакшы сөздөрдү айтканда унутуп калат экенбиз да. Андыктан ардактуу телекөрүүчүлөр, жакындарыңыздарга, туугандарыңыздарга жакшы сөздү айтууну унутпаңыздар. Анан албетте панкейк болобу, биз бүгүн жасаган тамактар же башка тамак болобу айтор, даамдуу тамактарды көңүл буруп дагы жасап берип туруңуздар. Анда биз тост-тийип көрөлү, Кел. Башта. Кыздын 40 жашы улуу деп туруп кана бысмылда деп. Мына айтып атам го, сонун коллега. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Качып кетпейсиңби? Кандай экен? Боткого караганда алда канча даамдуу экен, менин оюмча. Жакшы элеби? Таттуу болуп тур. Ошол эле учурда биз кум шекер кошкон жокпуз, зыяны жок, таттуу. Сен Остип эт окшойсуң. Мен жейм мунун баарын. Азыр анда Расул жейт, анда алдыда сонун рубрика бар, ошондуктан бизден алыстабай туруңуз. Тамагыңыздар даамдуу болсун.